Мен жол коопсуздугун камсыздоо кызматкермин. Күн сайын айдоочулардын эреже бузганына күбө болуп, мыйзамга ылайык чара көрөм. Бул менин милдетим. Айдоочулар бул үчүн мени жек көрүшөт, айыпка жыгылгандыктан тилдешет. Мен сыяктуу кесиптештерим да айдоочулардын нараазычылыгын көп эле угуп жүрөт. Биздин айдоочуну токтотконубуз алардын жана жүргүнчүлөрдүн коопсуздугун ойлоп жатканыбызды түшүнө беришпейт жана түшүнгүсү да келбейт. Жарым жыл ичинде Баткен облусунда 110 айдоочу кырсыкка учураган. Ай сайын 4 адам жол кырсыгынан каза тапкан. Эң өкүнүчтүүсү, ошол унаалардын ичинде эч күнөөсү жок бара жаткан жаш өспүрүмдөр да бар. 6 айда 24 адам, анын ичинен 6 жаш бала каза болду. Унаа кырсыктары айдоочулардын мас абалда болуусу, жол эрежесин билбестиги, ылдамдыкты сактабагандыгы сыяктуу бир канча себептерден чыгууда. Урматтуу айдоочу, жол кырсыгын алдын алса болот. Сиз же сиздин унааңызда бара жаткан адам майып болуп калса же каза болуп калса эч ким артка кайтара албайт. Адам өмүрүн сактап калуу да, же тескерисинче кайгылуу окуяга кабылтуу да сиздин колуңузда.